Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюз программасы жана мен Альбина Нарбекова. Бүгүн 17 ноябрдагы Кыргыз жергесиндеги жана дүйнөдөгү айрым жаңылыктардын топтомдору менен тааныштырабыз. Биздин каналдан алыстабаңыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы ири өлчөмдөгү акчаларды мыйзамсыз түрдө чет өлкөлөргө чыгарып жүргөн кылмыштуу топтун ишине бөгөт койду. Маалыматка ылайык, кылмыштуу топ чет мамлекеттерге товар сатып алуу үчүн деп 1 миллиард 633 миллион 563 миң сом чыгарып кетишкен. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнүн кесепетинен мамлекеттик бюджетке 347 миллион сом зыян келтирилгендиги аныкталды. 12 ноябрда чет өлкөгө акча чыгарып жүргөн кылмышкер кармалды. Ал 14 ноябрда СИЗО номер 1 абагында камакка алынды. Учурда тергөө уланууда жана аталган ишке тиешеси бар кызмат адамдары жана акчалардын булагы аныкталууда. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевдин камактагы батирлеринин бири Айсулуу Тыныбековага берилген. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиянын жыйынында белгилүү болду. Депутат Кубанычбек Пангантиев Тулеевдин батирлеринин тагдырына кызыкты. Суроого Бишкек мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев жооп берди. Анын баары биздин карамагыбызда 8-3 бөлмөлүү батир. Аларда эч ким жашабайт. Бирөөнү мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун атынан Айсулуу Тыныбековага бергенбиз. Бирок чемпион айым дагы деле көчүп келе элек, деди Тынаев. Сооронбай Жээнбековго Бишкек шаарына тийиштүү мүлктү бирөөгө белек кыла аласыз деп айткандыр. Аны уят кылып коюшпадыбы. Бирок чечим расмий бекие элек. Эч ким аны катта берүү жоопкерчилигин албайт. Эгер өлкө башчысынын аппаратынан чалып катта берип койгула десе, албетте биз катта беребиз. Бирок кимдин эсебинен? Демек, президент муниципалитеттин эсебинен чемпионго белек берген болуп калабы, деди Кубанычбек Пангантиев. Эскерте кетсек, Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын 25 сентябрында Айсулуу Тыныбековага эң биринчилерден болуп дүйнө чемпиону болгону үчүн Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин сертификатын берген. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева бюджеттин каражатын үнөмдөө үчүн Түркияга иш сапарга камынып жаткан 3 аткаминерди жөнөтпөй койду. Вице-премьер министр бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында 2021 жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштери боюнча жолугушуу үчүн 5 адамдан турган делегация Түркияга барууга даярданып жаткан. Анын экөөнүн жол чыгымдарын чакырган тарап төлөп, 3-өө бюджеттин эсебинен бармак. Натыйжада чакырган тараптын эсебинен ишке түздөн-түз тиешеси бар маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары менен жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басарын жөнөтүүнү чечишкен. Калганына көйгөйлөр бул жакта деле жетиштүү. Бюджеттик каражатты үнөмдөө майда нерседен башталат, деп жазган Сурабалдиева. Көчмөндөр оюндары Түркияда быйыл күздө өткөрүлүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылды. Ага чейин оюндар 3 ирет Кыргызстанда өткөн. Сурабалдиеванын мындай пикирин кээ бир коомчулук колдошууда. Мыктыбек аттуу колдонуучу туура иш кылган. Ким барса да өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп барганы оң деп жазса, ал эми Сурабалдиевага каршы чыккан колдонуучулар да болбой койгон жок. Жайнагүл аттуу айым, митам аял, бүгүнкү күнгө чейин эмнеге үнөмдөгөн жоксуңар? Эл ак караны ажыратып баштаганда гана маселени боорунан жаткырып карай баштадыңар. Кеч да болсо иштей баштапсыңар, деген терс пикирин калтырган. 45 мүнөттө өлүктөрдүн арасында жаткан адамдын окуясы интернет колдонуучуларын таң калтырууда. АКШнын Маунт Рейнер улуттук паркындагы кар баскан тоолордо 47 жаштагы Майкл Кнапинскин адашып калган. Ал досу менен Мюир тоосунун этегине бөлүнүп кетишкен. Ошол күнү кечинде Кнапинский унаасына кайтып келген эмес. Андыктан досу улуттук парктын куткаруучуларына кайрылып, алар издөө иштерин башташкан. Ал жактан Кнапинскинин жүрөгү токтоп калган. Ал кечиктирилген жардам берүү бөлүмүндө жатканда каза болуп калды деп ойлогонбуз, деди медициналык борбордун дарыгери Жанель Бадулак. Анын айтымында Кнапинский мындай абалда 45 мүнөт жаткан. Медицина кызматкерлери ага жасалма дем алдыруу жасап, атайын медициналык аппаратка туташтырышкан. Медициналык аппарат Кнапинскинин жүрөгүн кайра иштетүүгө жардам берген. Ал өлүктөрдүн арасында келди. Балки минтип айтуу медициналык жактан туура эмес, бирок анын жүрөгү 45 мүнөт сокпой турган, деди дарыгер Саман Арбаби.
Украиналык машыктыруучу балбан Алексей Новиков планетанын эң күчтүү адамы намын жеңип алды. Бул тууралуу Facebooktагы The World's Strongest Man баракчасында айтылат. Мелдеш АКШнын Флорида штатында өттү. Ал буга чейин коронавирус пандемиясына байланыштуу 6 айга жылдырылган. Мелдеште 26 жаштагы Новиков британиялык Том Столманды жана канадалык Жеф Керенди жеңип алды. Британиялык жана канадалык спортчулар 2-чи орунга жана 3-чү орунга ээ болушту. 2019-жылы аталган мелдеште америкалык Мартин Слицис жеңүүчү болгон. Ал эми 2018-жылы испаниялык Хафтар Бирсен дүйнөнүн эң күчтүү адамы болгон. Молдовада жекшембидеги президенттик шайлоонун 2-чи айланпасында батыш кактаган талапкер өлкөнүн экс-премьер-министри Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду жеңип чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын баарысын алып бүткөнүн, анын жыйынтыгы менен Сандунун шайлоочулардын 57,75% колдонгонун билдирди. Өлкөнүн азыркы президенти орусиячыл саясатчы Игорь Додон 42,25 добуш алды. Додон башкы саясий атаандашы Сандуга жеңилип калганын мойнуна ала элек. Ал добуш берүү маалында эреже бузулганын белгилеп, шайлоонун жыйынтыгы боюнча сотко кайрыла тургандыгын билдирди. Бул күндү жалпы элдин жеңиши катары сыпаттады. Молдовада президент 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Америкадагы шайлоодо президенттикти утуп алган Джо Байденди куттуктабай келген Россиянын президенти Владимир Путин Майя Сандуга Молдовада өткөн президенттик шайлоодогу жеңишке байланыштуу куттуктоо телеграммасын жиберип, анын ишмердүүлүгүн Москва менен Кишиневдун ортосундагы мамилелерди конструктивдүү өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Сиздин мамлекет башындагы ишмердүүлүгүңүз биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелердин конструктивдүү өнүгүшүнө өбөлгө болот деп ишенем. Бул албетте Россия жана Молдова элдеринин түпкү кызыкчылыктарына жооп берет деп айтылат телеграммада. Путин Сандуга ийгилик, чың ден соолук жана бакубат жашоо каалады. Насыя алгандарга 3 айлык жеңилдик берилди. Өкмөт финансы насыя уюмдарынан насыя алгандарга мамлекеттен колдоо көрсөтүү тууралуу токтом кабыл алынды. Ага ылайык быйылкы жылдын 1-октябрына чейин 100 000 сомго чейинки суммада насыя алгандар 3 айдын быйылкы жылдын декабрь жана келерки жылдын январь-февраль айлары үчүн үстөк пайызын төлөөдөн бошотулат. Эгер ал адамдын башка да финансы насыя уюмунан алган насыясы бар болсо, ал бирөөнү гана тандашы керек болот. Мындай жеңилдик кредиттик союздан, лизинг компаниясынан жана ломбардтан карыз алгандарга берилбейт. 13 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон токтомго ылайык финансы министрлигине парламенттин тийиштүү комитети менен макулдашып, бюджеттен 1 миллиард 253 миллион 216 миң сом карыштыруу тууралуу тапшырма берди. Президенттикке талапкер Арстан Алай өзүн кудай деп жарыялады. Ал мындай оюн 17 ноябрда өткөн пресс жыйында билдирди. Мен өзүмдү жаңы кудай деп жарыяладым. Эмне үчүн? Себеби мен дүйнө жүзүндө шарттарды коем, деди ал. Анын айтымында Садыр Жапаров президент болбойт, себеби ал түш көргөн. Түшүндө периштелер талаш жаратып, анын президент боло тургандыгын айтышкан. Мындан тышкары ал Алмазбек Атамбаев анын айтуусу менен акталат. Мен Жээнбековдун бийликтен кетишин ааламдан сурангам. Ал жаңы эранын талаптарын билбейт. Ал башкара албайт болчу. Аллам мага түгөлүктүү жашоо берди. Мен жашарып бара жатам, деди өзүнүн кудай деп жарыялаган Арстан Алай. Ал эми интернет колдонуучулары анын мындай пикирине, эгер ал кудай болсо, анда биз кимбиз? Мунун ичине жин кирген деп талкуулап жатышат. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, Ош мамлекеттик университетин, Кыргыз-Орус славян университетин жана эл аралык жогорку медициналык мектебин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Анда бул 4 окуу жай дүйнөнүн 400 университетинин катарында жашыл тизмеге киргени көрүнүп турат. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы 12 окуу жайы кара тизмеде калды. Ал тизмеде башка өлкөлөрдүн билим берүү мекемелери жок. Алардын көбү эл аралык жогорку медициналык мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус славян университетинде жана Иса Акунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алышат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев менен абактагы жолугушуусу жашыруун камерага тартылып алынган. Бул туурасында Атамбаевдин экинчи адвокаты Замир Жолдошов билдирип, видеосун жарыялады. Анын айтымында жарандардын бири 6 октябрга караган түндөгү башламандык маалында Ак үйдөгү президенттин кабинетине кирип, Аша Слесарев 42 мүнөт деп жазылган дискти таап алган. Андан соң ал адвокат менен байланышып дискти берген. Дисктен мурдагы президент менен адвокаттын УКМКнын тергөө абагындагы жолугушуусун көрүүгө болот. Адвокат жашыруун камера орнотуу боюнча эртең башкы прокуратурага арыз жазып, кылмыш ишин козгоо талабын коерун айтты. Ушуну менен Соцньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.